саламатсыңарбы? Азыр китеп дүкөнүнө келдик. Таллин шаарында торговый центрдин ичинде китеп сата турган магазинге келдик. Бул жерде болсо азыр кыдырабыз жана көрөбүз. Кызыктуу нерсе бул болсо китеп сата турган жер абдан чоң магазин экен. Биринчи айта кетсем, бул магазинде канцтовардан баштап китептердин түрлөрүнө чейин бар экен. Азыр карап көрөлүк. Орус китептери да бар деген болчу. Азыр ошондо карайбыз. Андан тышкары англис китептери да көп экен. Жана эстон тилинде китептер да бул жерде да көп сатылат экен. Азыр мен камераны переключу. Эстония шаарында эң чоң магазинге келдик, китеп саткан. Бул магазин болсо дүйнө жүзү боюнча биринчи орунду алган экен. Биз азыр китеп дүкөнүндө жүрөбүз. Бул жерде орус китептерин саткан отделинде коллегамды таап калдым. Ошол негизги максат бул жерде китептер, кызыктуу китептер көп экен. Ар бир отделдерге бөлүнгөн экен. Балакайлар да келет экен китеп окуганы. Болсо 2016-жылы цикл награда алып 22-жылы международный шашок окуп атат. Награждение алган экен. Өзү чыгып көрөлүк. Фитнес салкен. Эме дейт. Биру супермаркетинде Рахмат деген магазини дүйнө жүзүндө биринчи место алгандын эмеси бар экен. Номинациясы алган экен. Көтөрүп көрөйүнчү. Көрүнүп атабы билбейм. 2016-жылда награждение алган экен. Эстонча жазылып турат. Канцтовар отделине келип калыпбыз.
отдел болуп бөлүнүп кетет экен. Бул жерде тамактануу жери бар экен. Кофейня, кафе. Кофейня экен. Жана бул жерде болсо адамдар беттерин тартпай турайын. Адамдар отуруп алып китеп окушат экен. Бул жерде болсо китептерди алып окуп отурса болот экен. Андан тышкары китептерди тандап бул окуганга жерге барып отуруп окуса болот экен. Тамактангыча китеп окуп китепти сатып алса болот же болбосо кайра алып келип таштап койсо болот экен. Бул жакта болсо биз англис тилинде китептер экен. Андай көп түрлүү китептер бар экен. Жаштардын баары отуруп китеп тандап атат. Китеп окуп отурушат. Жана кызыктуу попкорндар да сатат экен. Китептерде түрлөрү бар экен. Бул жерде CD дисктер экен. Аудио дисктер, CD дисктер. Пластиналар сатылат экен. Сувенирлер. Чыңгыз агай китеп тандап аткан экен. Кандай Чыңгыз агай? Мен азыр келдим өйдө жактан кадырып. Маленькая принцесса деген романда. Ал жерде бир топ армандар. Алсак деген. Жакшы. Кандай сагай азыр келип калдык. Жакшы. Биздин өзүбүздүн дагы жанагы китеп дүкөндөрдө эле ушундай деп айтылган. Бизге деле ошо китеп фонду деле жаңы китептер менен ушуну толуктурган. Бул жерде биз кыргыздар менен көнүп калганбыз, биз китепти бекер алганга. Бул жерден китеп бекер албашыбыз керек. Негизи китепти сатып алсаң, ошонун баасын баркында билесиң. Ошон үчүн бул жердин бир гана жакшы жери ошол айтканда шарт түзүптүр. Элдер сатып албаса да келип окуп отуруп, интернет менен колдонуп, нар жагында мисалы кафе бар экен, чай, кофесин алып, ошол жерден китеп окуп, же болбосо китеп сатып алып, ошол китебин окуп, же болбосо китеп сатып албаса, жөн эле ошол жерден окуп эле кайра келип, өзүнө окуп экен. Анан көбүнчө бул жерде мен буга чейин айткандай ошо эстон тилинде китептер бар экен. Жаңы чыккан ошо дүйнөлүк классикалык жаңы авторлордун, жаңы жазуучулардын китептерин ошо эстон тилине которушуп, ошону көбүрөөк чагылдырышат экен. Анан англис тилинде дагы бир топ сонун китептер бар экен. Ал эми орус тилинде бар экен. Орус тилинде бул эми биздин Бишкектеги баары эле китептердин баары эле экен. Бул кадыр жаңылык деле көргөн жокмун. Ошондон көбүнчө бул жерде сатылып турган дүкөндөр деле көп, раритет бар, бирок мындай масштабный эмес да, тилекке каршы. Ушул раритеттин бирден 4 бөлүгү раритет болот болуш керек.
камера менен объем берилбей азыр айта албайт экен, бирок аябай чоң эле көрүнөт экен. Бүт китептер бар экен. Кыргызча китептерди издедим, таппай койдум, бирок орусча китептер аябай көп экен. Орус отдел го, орус китептеринин отделы го. Жалаң орусча экен. Бул жерде ошол китептин сыртына дизайны жараша экен. Сол нерсе. Муну карасаңар кандай жылтырайт. Ар кандай кошелекко китептери бар экен, ошол эле китеп 2-3 түрүндө бар экен. Обложканын дизайны менен караганда бирок жеп-жеңил экен. Бул китеп аябай жеп-жеңил экен, бирок Бир эле Россиядан чыккан китеп. бул 9 евро экен. Bizlardan жакында. Бизде 9 евро болсо, бул канча 9 800 сом тегерек болуп калат экен. 900 сом даже. Бизде эле ошонун тегерегинде баа турат. Бирок бизде көчөдө сатылып атпайбы китептер. Алар контрафакт болуш керек, скорее всего. Анткени ошол эле китеп бияқта 20 есе кымбат турат да. Зая книга дейт. Тиякта англисченин баарын карап чыксыңар. Бул жерде болсо дизайн, искусство, архитектура отделы экен. Бул жерде жалаң ошого тиешелүү тематикадагы китептер. Азыр бул жерде архитектура дедим. Жалаң архитекторлор сүйүнө турган китептер экен. Мисалы японский архитектуранын китебин карап көрөлүк. Керемет. Архитектура 20 века дейт. Оор экен. Жаңы чыккан маалыматтардын баары англис тилинде көп биринчи чыгат да. Анан кийин орусчага өткөрүлөт, орусчадан кийин кыргызчага өткөрүлөт. Ошонун айырмасы бир 10 жылдын тегереги чыгып кетет го. 10 жыл болбосо да 5 жыл. Эгерде мен программирование жагынан китептерди айта алам, анткени студент кезимде да көп окугам тематический китептерди. Бирок тилекке каршы орусчага өткөрүлгөн китепти изилдеп бүткүчө жаңы технология чыгат, ал китептер актуалдуу болбой калчу. Ошондо биринчи источниктен окуган жакшыраак болчу. Мисалы Gucci, Chanel, Louboutin чыккан китептер экен. Мода боюнча китептер экен. Бияк кулинария экен. Кулинария делы. Художественная литература. Эстонча китептер экен. Англисче степ-бай-степ, шаг за шагом. Издательствон карап койлук. Диск менен Колибри. Бул өлкөдө англис тилине аябай көп көңүл бурат экен. Ошол үчүн китептерде англис тилде абдан көп экен. Официалдык бир эле тили бар. Эстон тили.
Калган тилдер көңүлү англис тилге аябай көңүл бурушат экен. Анткени англис тилин билсе, дүйнө жүзү менен байланыша алат. Мынакей биякта лидери продаж деген стенд бар экен. Рамат деген магазинде. Көңүлүкке Сипсик. Биякта кичинекей балдарга. Кичинекей балдарга китептер бар экен. Оюнчуктар да бар экен. Биякта да топ сатылган китептер кайсылар экен? Эстон тилинде китептер. Лидери продаж деп турат. Мына кызыктуу китеп экен. Мындай обложкасы аябай жумшак, бирок ийилчек жана эме эмес экен да. Assalamualaikum. Kitap okuyamız. Buna çek öğretirken kitapları alışverişe oldu. Kitapları kassada Hatay'ın hazır sırası menüne emetti. Jakçıvat salıp koydu. Eğer de kitapты sata alбай kokustuktan men territorиясын чыгарайын десе, биякта сигнализация иштейт. Бул RFID технологиясы менен иштеген сенсорлор. Бул ошо менен өздөрү коргоп турат да. Кокустуктан алып кетип калбасын дегенге. Азыр биз кассадан пробивать этип деактивация кылып койдук эле. Ошол үчүн бул сигнализация иштебейт.
крышада К деген тамга тегерен алтат. Болсо китеп каначы деген